Эгерде ааламда аял заты, кыз киши эгерде бузулуп кете турган болсо, үммөттүн баары бузулуп кетет. Адамдардын мусулманчылык, эркектердин жума намазга көп баргандыгы, эркектердин сакал койгондугу, чапан кийген эсептелинбей турматтуу бир тууганым. Адамдардын, коомдун мусулманчылыгы ошол жердеги аял заттардын жоолук салынгандыгы, ошолордун намаз окугандыгы, ошолордун дин жолунда жүргөндүгү менен өлчөнөт да. Эгерде канча пайыз аял диндар болбаса, демек эл ошончо диндар болду деген сөз болот. Айтышат, эгерде силердин кайсы бир жерге барганда ошол элди бузуп жок кылгысы келсе, биринчи аялдарга чабуул коюшат да. Аларды динден ажыратып, алардын жоолугун алдырып, аларды намаз окутпай, алар деген көчөгө чыгарып, анан балдарды каратпастан, балдарды жанагыдай детдомго берип, эне менен баланын ортосунда ырайым эрин жок кылгандан кийин, эне менен баланын байланыш үзүлүп калгандан кийин, болду ушул элди бузсак болот дейт урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн бизде мадраса, эне бул мектеп, медресе дейт да. Ошон үчүн балдарга тарбияны эне өзү бериш керек. Мисалы үчүн мен 6 балам бар, балдарын бирин дагы бала бакчага берген жок, анткени эне үйдөгү тарбия бериш керек. Эмне үчүн балдар биздики ырайымыбыз, мээрибиз болуп калат, анткени бала бакчаларда ошол балдарды энелер эмес, башка бирөөлөр мээрим бере албай турган, ырайым бере албай тургандар тарбия берип коет урматтуу бир туугандар. Аял кишинин негизги милдети ошол өзүнүн үйүн таза кармап, бала чагаса туура тарбия бере турган болсо, эң ийгилиге жетишкен болот. Япония деген өлкө бар. Ошол жапондардын өлкөсүндө эгерде аял заты бир бала төрөсө, бала 18ге чыгып паспорт алганга чейин аял иштегенге болбойт. Аял бала багып атат деген кызмат менен ага айлык төлөнүп турат экен. Эгерде аял киши 2 бала төрөсө, 2 бала төрөгөн аялга өмүр бою иштегенге болбойт экен. Өмүр бою өлкө мамлекет багып турат экен. Анткени мамлекеттин эң кымбат нерсеси эмне? Адамдар, урматтуу бир тууганым. Мамлекеттин кен байлыгы кымбат, жери кымбат, бирок андан да кымбаты бул эмне? Адамдар болот да. Демек, 2 адамга туура тарбия бере турган аял киши бул мамлекет астындагы ишин аткарды, эми бул өмүр бою камсыз болуш керек деп мына ушундай маселе коет экен, урматтуу бир туугандар. Ошол шарият каяктан алынган десе, бул биздин шарияттан алынган. Аял киши төрөлгөндөн баштап акыркы сапарга узганга чейин, урматтуу бир туугандар, ал иште өзүн өзү бакканга милдеттүү эмес. Эгерде биздин динибиз, шариятыбыз бекем сактала турган болсо, аял киши турмушка чыкканга чейин атасынын, агасынын, бир туугандардын колунда каралууга милдеттүү болот. Турмушка чыккандан анан күйөөсү кароого милдеттүү болот. Эгер күйөөсү өлүп калса, анда кайрадан ата энеси, бир тууганы же болбосо өзүнүн балдары, уулдары аны кароого милдеттүү болот. Эгерде аял киши, эгерде мындай бир туугандары жок болуп калып, жалгыз калып калса, анда ал аял заты болгон үчүн пайгамбарыбыз алейхиссалам жанагы айткан 5 таманастын энелерин деп, аны мамлекет кароого милдеттүү болот. Шариятта ушундай биз, эгер аял киши карап калса, ал өзүн багууга милдеттүү эмес, балким аны кароого мамлекет, урматтуу бир тууган, аял заты касиеттүү аял болгон үчүн аны багууга милдеттүү болуп эсептелет. Мына ошону Япония мамлекет өздөрүнүн мыйзамына киргизген, урматтуу бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жумага келип эркектерге сабак берип отурса, аялдар келип арызданышты: "О Аллахтын элчиси, эркектерге дайыма маселе айтасыз, сабак айтасыз, анан бизди унутуп коесуз дайыма. Бизге дагы сабак айтыңыз" дегенде, пайгамбарыбыз алейхиссалам: "Силер чогулгула бир аялдын үйүнө, ошол жака келсеңер, жума сайын ошол жерге силерге сабак берип турам" деп аялдарга өзгөчө маани берген. Ошондуктан аалымдарыбыз, башкалар дагы эркектерге сабак берип, өздөрүнчө жыргап эле маселе айтып, нары басып бери басып жүрө бербестен, аялдарга дагы маани берип, ошолордун суроо сокутуна жооп берип, ошолордун сөздөрүнө жооп берүүнү пайгамбарыбыз өзү, урматтуу бир туугандарым, милдет кылып бизге айтып кеткен. Шарият боюнча, урматтуу бир туугандар, эркек аялга шарият бирдей, бирок кээ бир маселелерде шарият эркектердин өзүнө, кээ бир маселеде аялдардын өзүнчө берилген. Аялдарга өзгөчө болгон маселелердин бири, урматтуу бир туугандар, аялдардын шарият боюнча кийими дагы талап кылынат. Бул деген этеги жең узун болгон, моюн кулак көрүнбөй турган, ушундай бир жанагыдай бир илгерки ата баба апаларыбыз кийип жүргөн узун кийимдерди кийип жүрүү, жоолук салынып жүрүү, ошол милдеттүү экен деген шарият бизге белгилеп айтып өтүп кеткен. Андан сырткары жашообузду, урматтуу бир туугандар, аял киши турмушка чыккандан кийин күйөөсү жаман көргөн адамдар менен дос болуп, ошолор менен катташып жүргөнгө дагы шарият уюу салат. Күйөөсү жаман көргөндү жаман көрүп, жакшы көргөнгө аракет кылуусу жакшы болот. Анан мен өзүм билем, өзүмдүн досум ишиң болбосун десе, иши болбойт, бирок барып отуруп иш таптакыр болбой калышы мүмкүн, дагы үй бүлө бузулуп кетиши толук түрдө мүмкүн. Ошондой эле турмушка чыккандан кийин өзүмдү өзүм билем, өтөгүмдү төргүлем деп каалаган жака кетип калганга болбойт. Балким күйөөсүнөн уруксат сурап, андан кийин барууга сөзсүз түрдө туура келет. Анткени адамдын жоопкерчилиги мына ушундай. Билесиңерби, эң ыйык, эң касиеттүү деген Мекке шаарында да аял заты махрамы жок, барбагандай эле той топурга деле, башкага деле мен кеттим деп эле кагаз жазып штап коюп кетип калбастан, уруксат сурап, айтып, макул болгондо гана барганга туура келет. Мына ошондо, урматтуу бир тууган, шарият боюнча өзүнүн туура жолуна түшкөн болуп эсептелет.
Sahabalar аял затына кандай маани берчү пайгамбарыбыз алейхиссалам. Чындыгында пайгамбарыбыз алейхиссалам ошол келген доордо дээрлик 50%га жакын кыздар атасын көрчү эмес. Атасы кыздарын көрсө жини келип кетчү да ошол атасынын көзүнөн далдоо тутушчулар. Анан кичине эске кирип калганда апарып туруп чукуп туруп көмүп койчу менен кутулдук деп туруп эмне кылышчу. Анан мусулманчылык келип, анан пайгамбарыбыз алейхиссалам жанында сахабалар отуруп кээде айтышат эле, ушундай болот эле деп айтышканда кээ бир окуяларга урттарына күлкү келип жылмайып күлүшсө, ал кээ бир окуя айтылганда кадимкидей ошондон ыйлашат эле. Сахабалардын бири айтат, бул жерде Азирет Умар болгон өзү негизи. Анан шейх эфендибиз Азирет Умарды айтканда айткысы келбеди, жөн гана бир адам деп айтып атат. Эми биз мындай тарбиясы жогору адамбыз дагы кээде атын айтып алабыз да. Анан ошо киши дейт, мен дагы кыздарым өз колум менен көмгөн элем деп сөзүн улантты дейт. Бир жолу бой тартып чоңоё баштаган кызымды колдон алып чөлгө алып бардым. Колумдагы күрөк менен жер каза баштадым. Байкуш кызым эч нерседен бейгапар эле. Ал дагы менен бирге өзүнө чуңкур казып жатты. Ал киши бул окуяны айтып берип жатканда Алланын элчиси жамгыр төккөн жазгы булут сыяктуу көз жашын төгүп ыйлай баштаган эле. Чуңкурду казып бүткөндөн кийин артка кетенчик дедим. Наристе кыз эмне боло тургандыгынан кабары жок, чуңкурду карап турду. Ошол маалда артынан түртүп тээп жибердим де чуңкурга дейт. Атаке деп кыйкырды. Алланын элчиси эчкере ыйлаганда сахабалар ал адамга Алланын элчисин эмнеге кайгырып жатасың деп уруша башташты. Ооба, ал учурда адамдардын абалы ушундай эле. Аял затынын жашоого укугу жок болчу. Ошондон чыгарды. Аял заты жашоого укук алды, урматтуу бир тууганым. Болбосо жахилият мына ушундай болуп атканда. Азыр адам затты аял зат эркиндикке чыгарабыз дегендер, аял затты кайрадан кулдукка чүрүп атышат жылаңаштап. Ташпака качан ташпака бекем жүрөт, өзүнүн урматтуу бир тууган таш жанагы коргон ичинде жүргөндө. Эркиндикке чыктым деп чыгып алгандан ташпака боло албай калат. Тез эле жок болот, тебеленип эле. Кээ бир адамдар, акылы жок адамдар, аялдар эркиндик деп айтылса эле, жылаңаштанганда ошондон баштайт, эркиндик деп баштайт экен да. Жылаңаштанганда эркиндик деп баштайт экен. Таптакыр туура эмес. Пайгамбарыбыз алейхиссалам мына ушундай аял затынын жашоого укугун алып берген. Bir günü bir kız gelip aytты. O Allah'ın elçisi, atam benim makıldığım yok öyle, jakın tuğanın balası da beni kүйөөгө berip koydu dedi. Men makıldığım yok dedi, berip koydu. Emi atası kızına jakşılık kaalayt da. Emi tuğanın balası kembagal bolsa gerek, kolundan gelbeyse gerek. Ana kızın jakşılıkka barışын kaalayt, ошон үчүн kızga aytpay turup öyle, oşogo kүйөөгө berip koydu. Anan Peygamber aleyhisselam aytты. Kızыңды deyt, anın makıldığısız büröөгө turmuşka чыгууга majburla albayсың dedi. Degende tigi sahaba aytты, ova Allah'ın elçisi aytkандай bolsun. Jok ben andan baş tarttım dedi. Degende masele kızga geldi. Kız aytты, Allah'ın elçisi, men atam bergen jigitke turmuşka чыгам makılımın men dedi. Bирок men dedi, özümөн kийинки singdilerime aytıp koyoyun dedim. Egerde kız kaalabasa, anı majburlap kүйөөгө bергенге bolbой turgandыгын sizin özüңүздөн угуп elge kalıp ketsin dedim. Bu olsun men makılımın dep aytты da. Bul ne degen ele? Keçeyi günü kor tutulgan, topuraka gömülgen kız kıska bir vakıttan keyin paygambardın aldına çıkıp ukugun talap kıla algan deydi. Azır bizde kızlar alıp kaçıp ketet. Anan kempirler oturup alat, nandı koyup koyat tebelebe dep, anan jengeleri gelip joluk salat, başka kılat, anday olgan, munday olgan dep, anan kız uğurdap barıp, oşoňto anan keyin yaşap atkandar bar, alıp kaçуу degen. Bul aram ne surmatlı bir tuğanım. Anan azırkılar karaň, biz kaçandan bir mamleketpiz, köp жылдан beri mamleketpiz da. Paygambarыбыз 23 жылдык, 20 жылдыk emedele, uşu denge jetkirip koydu da. Kızlar gömülüp atkan kızlar, ukugun talaşa turgan dengeliге jet turmatlı bir tuğanım. En çoğun adam paygambardın astına varıp, men uşuntip kүйөөгө berip koydu, uşul bolabı jokpu dep aytala turgan darajaga jettik 20 жылda. Biz egemen algandan beri 20 жылlık emnege jettik, жылаңач bolup turuşun ilip koyganга jettik. Dagı jönököy biri emes, en kıyındarыбыздын biri uşonu aktaganga jettik. Demek paygambar alıp bergen hidayat menen andan başkalarını tutkan jolu kançalık ayırması var ekendigin bilip alış gerek da.